Сооротуучу Кудай. 24 февраль. Жазуудан бир аят окуп кетели. Жүрөгүбүзгө жазылган, бардык адамдар таанышып да, окуп да жаткан биздин катыбыз силерсиңер. Катты адам бирөөгө багыттап жазат. Аны алган адам ачып, көз жүгүртүп окуп, эмне айтып жатканын түшүнөт. Биз дагы каттарбыз. Бизди, өзүнүн балдарын Кудай бул жерге кат кылып койгон. Биз Кудайдын жердеги өкүлдөрүбүз. Бизди көргөн адамдар Кудай жөнүндө маалымат алышат, аны көрүшөт. Биздин үй бүлөдөгү мамилелер, жумуштагы коллегалар менен болгон мамилелер, ишибизге кылган мамиле, биздин чыгарып жаткан чечимдерибиз, кылган иштерибиз, мына ушунун баарын бизди курчап жүргөн адамдар көрө алышат, окуй алышат. Жеке менин жашоомдон адамдар эмнени көрүп жатышат? Ачуулануу, наалуу, ушак, жалаң гана негатив нерселердиби? Же тескерисинче ишеним, кубаныч, Кудайдан үмүттөнүүнүбү? Кудайды тааныткан, кат болушубузга Кудай жардам берсин. Сөздөр менен көп нерселерди айтса болот, бирок жашообуз менен Кудайдын каты болгонубуз өтө маанилүү.